Жаңы жылдын келиши менен ар бирибиз мындай белектерди даярдап жаткан учурубуз. Бүгүн биз сиздер менен белектер дүйнөсүнө саякат жасайбыз. Жаңы жыл жаңы ачылыштардын, жаңы ийгиликтердин башаты. Бул шаңдуу майрамда үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине сюрприз тартуулап, жаңы жылды мыкты маанайда тосушат. Досторуна, жакындарына каалоо тилектерин алган белектери менен билгизишет. Себеби белек берүүнүн аркасында кандай гана сезимдер, ойлор жатат. Мен жаңы жылды Кыргызстанда өткөзүү үчүн жакында эле келдим. Үйдөгүлөргө белектерди эрте эле даярдап койгом. Апама кир жуучу машина, үйдөгү мырзаларга кышкы жылуу кийим тартуулаганы турам. Ал эми өзүмдүн маанайымды көтөрүп, жакында эле сумка сатып алдым. Белек тандоодо адамдын жаш өзгөчөлүгү, кандайдыр бир нерсеге кызыгуусу эске алынат. Эң негизгиси тандалган белекти туура тартуулоо да керек. Белекти белгилүү бир адамга алган соң, дал ошол адамдын колуна берүү да маанилүү. Ал эми маанайды көтөрүү үчүн жаңы жылдын символун ташыган тартууларды даярдаса болот. Келе жаткан жыл тоок жылы болгондуктан белектер кызыл, сары түстө позитивдүү болушу кажет. Быйыл тоок жылы болгондон бүт баарында тооктун символу менен тоок болобу, жөжө болобу, короз болобу, балдарларына мындай жада калса жанакы мектептерге белектерди алышып, мурун мындай таттуу эле берип коюшса, азыр деген мындай кичине болсо дагы мындай тооктун символу менен нерселерди ошо белекке кылып атышат да. Жаңы жыл үй бүлөлүк майрам. Ошондуктан ата-энеге, бир туугандарга арналган белектер кылдаттык менен тандалат. Үй бүлө башчысына өзгөчө брелокторду, жаңы жылдык шарф же машинасына керектүү декорлорду берсе болот. Ал эми айымдарга Аяз атанын сүрөтү бар жаздыкчалар же үй буюмдарын тартууласа жагымдуу. Жаш балдарга тыйын чогулткуч, машина оюнчуктары эң сонун белектерден болсо, кыздардын маанайын Аяз кыз көтөрөт. Подарки подарить самым. Белек тандоо кубаныч тартуулаган иш болгону менен абдан оор деп ойлойм. Анткени ар бир адамдын каалоосу эске алынышы керек. Ал эми менин көңүлүмдү бул белек буруп жатат. Жакындарыма абдан жагат деп ишенем. Белектин сырткы жасалгасы, дизайны да чоң ролду ойнойт. Канчалык сырты кооз, ачык түстө болсо, белекти алып жаткан адамга керемет эмоция тартуулайт. Кандай гана тартуу болбосун, чын жүрөктөн берилген белек сөзсүз түрдө жакындарыңыздын көңүлүн көтөрүп, жүрөгүнөн түнөк табары бышык. Кирип келе жаткан тоок жылыңыздар жемиштүү жана ийгиликтүү жылдардан болсун. Жаркынай Бишинбиева, Самат Исмаилов, НТС Таң Шола.